Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Бадабер Чеви деп аталган кызыктуу сериалды 2 бөлүмгө бөлүп баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1985-жылы башталып, орустун аскерлери Афганистандын аймагындагы кайсы бир ашуудан ашып келе жатышкан. Жол менен жүрүп отурушуп бир кезде алар жолдо байланып турган адамды көрүшүп, өз адамы экенин билишкен соң эч кандай мина жокпу деп кылдаттык менен жөнөшөт. Ал жерден эч кандай мина табылбай, аскерлер болсо ал адамды бошотоюн деп жатышса, аскер башчы аларды кыйкырып токтотуп, туткунду бошотордон мурун айлана тегеректи жакшылап карай баштайт. Көрсө уланган зымга граната байланган болуп чыгып, гранатаны алгандан кийин гана араң-жан болуп жаткан туткунду бошото башташат. Ошол жерде өзү да жүрүп, бардык нерсени өз көзү менен көргөн полковник Колесов дароо эле Москвага жетип барып, генералга бул жөнүндө маалымат бере баштайт. Ал генералга ошол жактагы бир канча сүрөттөрдү көрсөтөт да. Биз азырынча ушул туткундарды таптык. Пакистандын Бадабер аттуу чебинде Кеңештер Союзунун дагы бир канча аскерлери туткунда болушу мүмкүн. Ошондуктан биз куткаруу иштерин, операцияларды жүргүзүшүбүз керек деп айтса, генерал полковник Колесовко биз жөндөн-жөн эле операцияны баштай албайбыз. Силер адегенде ошол дагы чепте орус туткундары бар бекен текшергиле. Балким чалгынчы жөнөтөсүңөрбү айтор бир нерсе кылып, бизге сүрөттөр менен далилдерди алып келип бергиле. Андан кийин гана куткаруу иштерин жүргүзөбүз деп айтат. Ал эми кийинки көрүнүштө биз аскердик чалгынчы жана офицер Юрий Никитин менен таанышабыз. Ал эс алууда жүргөнбү айтор кошунанын кичинекей балдарын ээрчитип алып эле бир аялдын алма багына кирип эле алма уурдап башташат. Бир аздан соң эле аларды байкап калган аял мылтыгын көтөрүп кыйкырып чыгып, качып бараткандарды туз мылтыгы менен эле аткылай баштады. Дал ушул мезгилде полковник Колесов Юрийдин үйүнө келип калат. Ал Юрийдин аялы Светланадан Юрийдин кайда экенин сураганчакты болбой эле тосмодон аттап-путтап секирип Юрий жетип келип калат. Юрий кошунанын алмасын уурдап болбогон эле иш менен алектенип жүргөнүн көргөн полковник Юрийди өзүнчө көчө жака ээрчитип маанилүү иш бар экендигин айта баштайт. Аңгыча болбой эле жанагы аял дагы ызылдап милицияны ээрчитип келип калып, полковник болсо милицияны дагы аялды дагы тынчтандырды окшойт. Ошентип буйрук деген буйрук болуп, иштин жайын уккан Юрий даярдана баштайт. Биз анын буюмдарын жыйнаштырып жатканда досубу айтор бир адам менен түшкөн сүрөтүн көрөбүз. Эмне болуп жатканын түшүнө баштаган Светлана дагы Юрийге таарынып, кайрадан кетесиңби деп Юрийди кетирбегенге аракет кылып, бирок Юрий ага болушунча түшүндүрүп, мен чалгынчы болгон соң буйрукту аткарышым керек деп аялы менен коштошот да жөнөп кетип калат. Ошентип Юрий бат эле полковник менен бирге Афганистандагы Кеңештер Союзунун базасына келип конушат. Албетте Юрийди дароо эле чалгындоого жөнөтүп салышмак эмес. Бул дагы кылдат операция болгондуктан эми Юрий бул жерде жок дегенде 2-3 жума даярданышы керек болуп, колдун ролун аткарып бара турган болгондуктан физикалык жактан катуу даярданып, баардык керек болгон маалыматтарды алат. Ошентип баардыгы даяр болгондон кийин алар өздөрүнө ишеничтүү афганды да табышып, Юрийди анын кулу катары көрсөтүп эле кайсы бир ашуудан Пакистанды көздөй ашырып жиберишет. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Ошентип дал ушундай күндөн баштап Юрийдин чалгынчылык операциясы башталып, бир канча жолдорду жүрүп отурушуп алдынан чыккан биринчи адамга эле жанагы афган кул кереги жокпу кул сатам деп баштайт. Андан арыда жүрүп отурушуп, кыштакчалардагы жергиликтүү адамдардан ар нерселерди билгенге аракет кылышып, акыры ошол Бадабер Чеви жайгашкан кыштакчага дагы жетип келишет. Афган адамы калп эле ээрчитип жүргөн орус адамын кул катары сатмакчы болуп, Юрий дагы өзүн алсыз байкуш катары көрсөтүп эле ээрчип жүрдү. Бир жерден элдин арасынан эле америкалык аскерлерди көрүп калган Юрий дароо эле атайын жасалган сүрөткө тартуучу аппараты менен шыкылдатып сүрөткө тарта баштайт. Бирок эч кандай фото аппаратка окшобогондуктан такыр билинбейт. Андан ары шаарчаны кыдырып отурушуп, Бадабер Чеви кайсыл жакта экенин көрүшүп, Юрий ээсине тигил жака деп эле ээрчитип жөнөйт. Юрий чепке болушунча жакындоо үчүн ар кандай айла амалдарды ойлоп таап, чептин каптал жагына билинбестен жетип келүүгө мүмкүн болот. Чептин ары жагында бир канча Америка аскерлери менен маджахеттердин машыгып жаткандарын көрүп, жанагы аппаратына чыкылдатып сүрөткө тарта баштаса, аны байкап калган маджахеттер кыйкырып эле чуркап келе башташат. Алардын бири Юрийди бул жерде эмне кылып жүрөсүң деп чаап жибергенде, жыгылып түшкөн Юрий айлекерленип, жанагы аппаратын даараткананын аңына катып койгонго жетишип калат. Бир аздан соң эле афган адамы жетип келип, бул менин кулум болчу деп кечирим сурай баштап, маджахеттер болсо экөөнө тең ишенбей денелерин текшерте башташат. Ошол жерден экөөнө тең ур токмокко алып дээрлик билинип калууга аз эле калып, алардан араң кутулуп чептен алыстап жөнөшөт. Ошол
Ошол күнү эле афган адамы шаарчанын ичинен Амир деген адам менен таанышып, өзүнүн кулун сатканга аракет кыла баштайт. Көрсө Амир жанагы чептегилер менен иштеше билген адам болуп, сыягы чептин ичинде орустарды кул катары иштетишери белгилүү боло баштады окшойт. Булардын эмне айтып жатканын жакшы түшүнүп турган Амир, мен Юрийди өзүмдүн кулум катары көрсөтүп, чепке жакындап барып аппаратыңарды алып берем. Бирок мындай опурталдуу ишке жөн эле бара бербейм. Бул үчүн мага 5000 АКШ долларын төлөйсүңөр деп айтса, Юрий дароо эле макул болуп 5000 долларды сага алып келип беришет деп айтат. Анда Амир афган адамын ошол акчаны алып келүүгө жөнөтүп, ага чейин мен кулуңду кул катары пайдаланып турам дейт да. Юрийдин бутун кулпулап чынжырлап алат. Амир орусчаны да билгендиктен Юрий экөө кенен сүйлөшүп, сүрөткө тартуучу аппаратын эптеп алып келиш керек экендигин түшүндүрөт. Анда Амир чоң арабаны Юрийге сүйрөтүп алып, ошол чептин жанына келип эле иш кылымыш боло башташат. Юрий өзүнүн аппаратын табаары менен аны Амирге бергенге аргасыз болот. Анткени маджахеттер аны кайрадан текшерип калышы мүмкүн эле. Бирок Амир ошол бойдон аппаратты Юрийге бербей, мен муну өзүмдүн сейфиме катып коем. Качан гана иштин баары бүткөндөн кийин аласың деп коет. Бирок айлекер Юрий баардыгын эчак эле пландап койгон болуп, Амир кетери менен эле ошол жердеги жыгачта сайылып турган кандайдыр бир темирди сууруп чыгып, бутундагы кулпуну оңой эле чечип алат да. Амирдин сейфине да тез эле жетип барып, аны да оңой эле ачып алат. Аппаратты алган соң аппараттын ордуна ташты салып, сейфти бекитип, Амир кайтып келгенчекти кайра өз ордуна кишенделип, жанагы аппаратын болсо самандын арасына катып салганга жетишет. Көрсө Амир кандайдыр бир офицерлерге жана аскер башчыларга таандык нерселерди алып келгенге кеткен болуп, мен буларды силердин адамдарыңарга сатсам канча төлөп беришет деп кызыгат. Анда Юрий орус аскерлерине таандык болгон темирлерди көрө баштап, бир кезде эле маанилүү нерсени көрүп калды Айтор. Мен чепке сөзсүз киришим керек. Бир айласын таап мени чепке алып кир деп сурана баштайт. Эртеси афган адамы эч кимге билинбей Юрийге жакындап келип, эгер аппаратты алган болсоң качып кетели деп баштаса, Юрий ага пландар өзгөрүп кеткендигин айтып, сүрөттөр сакталган пленканы ага ыргытат да. Мен чептин ичине киришим керек болуп калды. Сыягы ал жакта чындап эле кул катары иштеген биздин адамдар бар окшойт. Өлдү деп жүргөн менин досум кесиптешим дагы ошол жакта тирүү болуп калышы мүмкүн деп айтып, андыктан мен ал жака сөзсүз киришим керек деп, кайдан болсо да мага бир граната сатып келип бер деп суранат. Анда афган адамы граната сатып алайын деп базарга барып, ошол жактан Амирге жолугуп калат. Амир андан акчанын эмне болгондугун сурап, афган адамы болсо Амирге акчанын бир аз кечигип жаткандыгын айтат. Ошондо Амир дагы афган адамын алдаганга аракет кылып, деги бул адам өзү ким? Эмнеге эле чепке киргенге кызыгып жатат. Эгер чындыкты айтып берсең, мен да сага жакшы төлөп берем, өмүр бою жыргап жашайсың деп айтса, афган адамы Юрийди сатпай эч нерсе билбээрин айтат. Андан кийин ошол афган адамы бир адамдан граната сатып алып, аны Юрий айткан короонун сыртына жашырып коет да, граната менен кошо кагазга качып кет деп жазып кетет. Юрий болсо бир кезде элдин баардыгын намаз окуп баштаганда, бутундагы кишенди бошотуп короонун сыртына секирип, гранатаны алып, бирок жазылган катты көрбөй калат. Эч ким намазды таштабай окуп жаткан учурдан пайдаланган Юрий тездик менен баягы чепке чуркап келет да, баягы дааратканага гранатаны билгениндей орнотуп кетет. Бир аз өтпөй эле граната жарылып, ошол чептин дааратканасы талкаланып, бир заматта элдин баары ызы чууга түшүп калышат. Амир дагы ызы чуудан кийин Юрийди текшерүүгө келсе, Юрий эч нерсе болбогондой уктамыш болуп жаткан болот. Эртең менен Юрий аялы жөнүндө түштөрдү көрүп жатса, Амир аны ойготуп, чепте иш бар экен, арабаны сүйрөп артыман жүр деп айтат. Бул кезде короонун артына афган адамы да келип, Юрий катты албаганын, окубаганын түшүнүп калат. Ошентсе да ал короонун сыртынан Юрийге белги берип, Амир сенден шектенип калды, ал сени чепке сатып же өлтүртүп салышы мүмкүн деп түшүндүрөт. Ошентип Амир Юрийди ээрчитип алып эле бул жолу чептин ичине кирип, Юрий болсо амал көйлөнүп эле чептин ичине киргенден кийин ар кайсы жактарды караганга аракет кылат. Бирок Амир аны өзү көзөмөлдөп, кечеки Юрий өзү жардырып жиберген даараткананы тазалата баштайт. Бул кезде афган адамы базарда эл аралап баратканда, кечеки ага граната саткан адам андан шектенип калат да, бир канча адамдар менен эле анын артынан акмалап жөнөшөт. Даараткананы тазалап жаткан Юрий чептин ичинен дагы бир канча сүрөттөрдү тартканга жетишип, андан соң эле бир орустун араба сүйрөп келе жаткандыгын көрүп калат. Ошондо Амирге саман түгөнүп калды деп шылтоолоп саман алып келүүгө кетип, жолдон болсо жанагы оруска жардам беримиш болуп эле таштарды жүктөп нары жөнөшөт. Эч ким аны байкабай калып, чептин аркы бөлүгүнө өткөн Юрий ошол жакта 10-15 орус кул болуп иштеп жүргөнүн көрөт. Жакындап барган Юрий аларды таң калуу менен карап, бир кезде баягы өлдү деп жүргөн адамын тип-тирүү көрөт. Сыягы ал Юрийдин жакын адамы болуп, жана Юрий сыяктуу офицер чалгынчыбы Айтор.
экөө бири бирин үнсөз жок түшүнүшөт да. Юрийди байкап калган маджахеттер аларды көздөй келе жатышса, орустар ошол жерден бири бири менен ызы-чуу чыгарып мушташмыш болуп кетишет. Учурдан пайдаланган Юрий ошол жердеги орус туткундарын бир канча жолу сүрөткө тартып калганга жетишип, башкалар кулдарды тынчтандырып жаткан кезде Юрий шуулдап эле даараткананы көздөй жөнөйт. Бирок маджахеттердин башчысы аны тез эле байкап артынан жетип барып ур-токмок ала башташып, бул менин кулум болчу деп жетип келген Амир алардан кечирим сурай баштайт. Ошондо маджахеттер Амирди дагы Юрийди да өтө шектүү карай башташып, иштин кооптуу болуп калганын байкаган Амир дагы аскер башчыга өзүнүн баалуу шакегин берип кутулат. Шакекти алган аскер башчы көзүмө көрүнбөй чептен чыгып кеткиле деп айтып, Амир болсо Юрийди алып алып тезинен чыгып кетет. Бул кезде кооптуулукту сезип калган афган адамы дагы пленканы алып качмакчы болуп жөнөп, бирок анын артынан келген адамдар аны кармап калышат. Кайрадан короого кишенделип калган Юрий болсо кишенден бошонуп чыгып эле афган адамын издеп жөнөйт. Бул кезде афган адамы маджахеттер тарабынан өтө кыйноого алынып, бирок чындыкты дагы эле аларга айтпай жаткан болчу. Аны таап алган Юрий күтүүсүздөн кирип келет да, ошол жердеги 4-5 маджахетти күтүлбөгөн жерден өлтүрөт. Андан соң афган адамына чептин ичинде тартылган экинчи пленканы да берип, эртерээк качып жүрүп отуруп ашууга чегара кажет. Жана биздикилерге ушул пленкаларды бер. Бул жакта чындап эле биздин адамдар колчулукта жүрөт экен. Негизи менин операциямдын максаты жөн гана сүрөткө тартып билип келүү болчу. Бирок эми мен бул жактагыларды куткармайынча кетпейм, жана силерден жардам күтөбүз деп айтып, дароо эле афган адамын качырып жиберет. Бул кезде Амир короодогу Юрийдин жок экендигин көрүп, шашылып үйүнө кирип сейфин ачып караса, баягы аппараттын ордунда таш турган болот. Алданганын түшүнгөн Амир тызылдап ары бери чуркап, издеп жүрүп бир кезде Юрийди да табат. Бирок Юрий бул кезде башка маджахеттерге кармалып калган болчу. Ал эч нерсени жашырбай эле өзүнүн чалгынчы офицер экендигин айтат. Албетте мындай көрүнүштөн кийин аны кайрадан чепке алып жөнөштү. Бул кезде бир канча адамдарга кошулуп алып ашуудан ашмакчы болуп жаткан афган адамы кууп келе жаткан маджахеттерди көрөт да бир адамдын атын тартып алып, болгон күчү менен эле атты чаап качып жөнөйт. Юрийди болсо чепке алып кирип маджахеттердин башчысы ур-токмокко алып сурак ала баштайт. Бир кезде ашууну дээрлик ашкана алган адамдын атын маджахеттер атып түшүрүшүп, жыгылып түшкөн афган адамы болсо бет маңдайында турган минаны көрүп калат. Анда ал дал ошол минанын тушу менен качып, арттан келген унаа дароо жарылып кетти. Эми афган адамы андан ары асканын беттери менен качып жөнөп, бир канча куралчан адамдарга жалгыз тапанчасы менен каршы туруп жатты. Акыры анын огу түгөнүп, бутуна да ок тийип жарадар болуп, эч нерсе кыла албай айласы түгөнүп калат. Дал ошол учурда орустун чегарадагы аскерлери чыга келишип, атышуу башталып, эки жаат атыша башташты. Бирок болбой эле афган адамына бир канча жолу ок тийип, ал акыркы көз ирмемдерде Юрий берген пленкаларды орус аскер башчысына бергенге жетишип калат. Өлөр алдында анын көздөрүнө кичинекей кызы элестеп, андан соң аркы дүйнөгө кете берет. Ал эми маджахеттер болсо Юрийден бар чындыкты билүү үчүн кыйноонун ар кандай түрлөрүн колдоно башташат. Акыры пленкалар жетчү жерге жетип, сүрөттөрдү көргөн полковник Колесов жогорку жетекчиликтерге барып бул маалыматтарды берет да, биз ошол чепти басып алып өз адамдарыбызды куткарышыбыз керек десе, генерал полковникке биз ал жактагы 10-15 туткунубузду бошотобуз деп басып алабыз деп аракет кылып, бирок канча деген жоокерлерибизден кайра эле ажырап калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан биз аларды куткарабызбы же жокпу азырынча эч кандай чечим жок деп айтат. Юрийди болсо бир топ кыйноодон кийин чертөөлөөгө башка туткундарга кошуп салышты.